Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Албетте, жер жүзүндө бузукулук кылып, бирөөлөргө кол салып, зулумдук кылуу, улутчулдук кылуу бул исламдагы тыюу салынган арам иштерден. Өзүңүздөр күбө болгондой, ошо 1-2 күн ичинде кыргызстандык жарандар башка кээ бир улуттун өкүлдөрү менен жаңжалдашып, соц тармактарда ар кандай ой пикирлер айтылып, талкууланып жаткан убак. Албетте, биздин динибизде зулумдуктун, бузукулуктун баардык түрү арам болуп саналат. Мусулманга зулумдук кылбаш керек. Анткени ар бир мусулмандын мал жаны, абийири, каны башка мусулман үчүн арам. Ага кол салып, ага тийген болбойт. Жана ошондой эле кайсы мусулман өлкөгө мейли ал мусулман болбосо дагы башка динде болуп, келишим менен келген болсо, окууга келеби же башка иш менен келеби, Кыргызстанга киргенден кийин анын дагы укуктары толук корголот. Мына ислам дини динине карабастан мусулман мамлекетине кирген баардык башка диндин өкүлдөрүн дагы укуктарын толугу менен берип, аларды зулумдуктан, аларга кол салуудан коргоп берет мусулман мамлекети. Ошондуктан мына ушундай уруш, талаштар, жаңжалдар жакшы натыйжаны бербейт. Муну кичине дин жөнүндө маалыматы бар мусулман адам жаман көрүнүш экенин анык эле ачык айкын билет. Мындай көрүнүштү диндеги наадан жана ошондой эле улутчул адам колдобосо, мындай көрүнүштү эч бир мусулман колдобойт. Балким бул ушундай бузукулук кылуу, бирөөлөр менен урушуп кол салып, жатаканасына чейин, аялдардын үстүнө чейин кирип барып, оозго алгыс, жаман сөздөр менен сөгүп, аны соц тармактарга таратуу, улутчулдук кылып, уруша кетишсе башка өзүнүн улутундагы адамдарды чакырып, бул улуттагылар көбөйүп кетти, бизди басып алды, өз жерине кетсин деп кыйкырып уран чакыруу, ушунун баары тең динде арам. Мусулман эмес, муну жөнөкөй эле башка диндеги адам дагы түшүнөт. Өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр. Азыркы заманда баардык улутта, ар кайсы жерге, ар кайсы мамлекетке барып иштеп жүргөн адамдар көп. Ошонун ичинде Кыргызстандын дагы жарандары, Кыргызстанда жашаган адамдар, алар дагы башка мамлекетке барып иштеп жүрүшөт. Анан ошондой биздин иштеп жүргөн жарандарыбызга, туугандарыбызга башка улуттагылар улутчулдук кылып, анча-мынча кетирген каталары себептүү аларга кол салып, аялдардын үстүнө кирип барып, аларды уур токмокко алса, биз кандай реакция берет элек, кандай капа болот элек. Бул улуттун дагы, алардын да туугандары бар, алардын да жери бар, алардын мамлекети бар, алар дагы ошондой сарсанаа болушат, алар дагы ойлонушат. Ошондуктан мындай зулумдуктан, мындай көрүнүштөн алыс бололу. Мына ушундай көрүнүштөрдү колдогондон да алыс бололу. Азыр соц тармактарда кээ бир улутчулдар рас болду, мына баланча улуттагылар, арабтар же пакистандыктар, индиялыктар көбөйүп кетишти эле, кыйын болуп кетишти эле, рас болду. Эми умунтип жүрөт, эми жөн жүрүшөт деп ар кандай бузуку ойлор тарап жатышат. Албетте, бул акмактык жана аңкоолук. Эч бир мусулман адам мындай нерсени колдобойт. Бирөөлөр айтышы ыктымал, ал улуттагылар өздөрү баштабады, өздөрү кылмыш кылбады, өздөрү ката кетирбедиби деп айтышы ыктымал. Албетте, биз катаны, туура эмес ишти, күнөө ишти колдобойбуз. Кайсы улуттан болбосун, мейли Кыргызстандын ичинде болобу, сыртында болобу, кандайдыр бир күнөө иш кылган болсо, кылмыш кылган болсо, ал жооп берүүгө милдеттүү. Бирок аларды жоопкерчиликке тартат турган атайын орган бар. Укук коргоо органдары ошолор тартат, ошолор териштирет, ошолор аныктайт. Мыйзамга жараша аларга баа берет. Анан ошонун натыйжасында алар өз жазаларын алыш керек. Ар ким эле баш аламандык уюштуруп, улутчулдук менен элди чогулта калып, аларга кол салып, мал мүлкүн тартып, сабап, уур токмокко алган туура эмес. Бул арам нерсе. Эгерде ушундай көрүнүш улана берген болсо, анда кыргыз элинде мыйзамдуулук деген жоголот, тартип деген жоголот. Башка элдердин ишеничинен кетебиз. Башка элдер менен мамилебиз начарлайт. Мамлекеттин кадыр баркы кетет. Экономикабыз эле кыйналат. Сыртта жүргөн биздин бүт тууган жарандарыбыз ошолор да кыйналышат. Аларга ушундай зулум кылышсачы. Мисалы Пакистанда жүргөн же Индияда, араб мамлекетинде рызык издеп жүргөн ошол биздин жарандарыбызга бирөөлөр кол салса эмне кылабыз? Ушундай эле шултоо менен. Ошондуктан акылыбызга келели, урматтуу кыргызстандыктар. Бузукулукту Алла Таала колдобойт. Алла Таала айткандай: "Инналлаха ла юхиббул муфсидин." Чындыгында Алла Таала бузукуларды
жакшы көрбөйт дейт. Мындай бузукулук кылуу, улутчулдук кылуу бул эгизүүлөрдүн сыпатынан. Алла Таала Куранда айтат: "Ва иза кила лахум ла туфсиду фил арди қалу иннама нахну муслихун ала иннахум хумул муфсидун валакин ла яшурун." Ал эгизүүлөргө жерде бузукулук кылбагыла деп айтылса, алар biz бузукулук кылбастан биз оңдоп атабыз, жакшы иш кылып атабыз деп айтышат. Көңүл бурула андай эмес, алар чыныгы бузукулар ошолор, бирок алар сезишпейт дейт Алла Таала. Мына көпчүлүк адамдар сезбестен өздөрүнүн кылып аткан ишин жакшы кылып атам деп ойлойт. Азыр ушундай мушташты уюштурган ошого себепчи болгон адамдар өздөрү башташты, өздөрү кылды, биз намусту коргодук, биз кыргыз элинин намысын коргодук деп айтышы ыктымал. Бирок мындай жол менен намыс корголбойт, мындай жол менен кыргыз эли корголбойт. Биз дегенде тиги мыйзам жок, илгерки башаламандык заманда жашаган жокпуз. Азыркы заманда мыйзам деген бар, мамлекет деген бар. Ар бир адам өзүнүн жолу менен жүрүш керек. Кылмышкерлерди ошол кылмышка тарта турган укук коргоо органдарына тапшырып бериш керек. Ошолорго кайрылыш керек. Ошолор иликтеп, аныктап баа бериш керек. Ар кимибиз өзүнчө жаза берген туура эмес. Анда биздин жашообузда ызы чуу, башаламандык, туруксуздук пайда болот. Ошонун аркасынан уруш чыгып кетиши ыктымал. Мамлекет аралык, улуттар аралык кастык жаралышы ыктымал. Ошондуктан ушундай терс көрүнүштүн баарын четке кагалы, колдобойлу. Ушундай нерсени козутуп жайып аткан адамдарды соц тармактарда башка жерде дагы айыптайлы. Алар бузукулук иштерин кылып атат. Жакшы иш кылган жок. Кээ бирөөсүнүн табасы канып, жогоруда айткандай, рас болду, буларга ошондой кылыш керек, булар көп жүрдү эле, эми өз жайларында жүрүп калышат деп сүйүнүп аткандар да бар. Албетте бул акмакчылык. Мындай нерсени динди кое турайын, кичине илими бар, элди жерди көргөн, сыртты көргөн адам айтпайт. Ушундай нерсени кызык кандуулукка берилген надан адам же бир улутчул эле адам кылат. Мына сыртка барып көрүңүздөр, сырт жака. Биздин канча деген жарандар иштеп жүрөт. Дүйнө жүзүндө ар бир улут ушинтип жер алмашып, опыт алмашып, ар кандай мамлекетке барып иштешет. Сырттан мусафир болуп жүргөн адам ошондо түшүнөт. Башка мамлекетте иштеп жүрүү кандай экен, башка мамлекетте ырыскы таап жүргөн кандай экен сезет. Биз дагы ошол сырттагы жарандарыбызды, бүт туугандарыбызды ойлойлу. Аларга да ушундай зулумдук болсо, аларга да ушундай кол салуу болсо биз капа болот элек да. Мына алардын дагы мамлекети, бүт туугандары, жердештери бар. Алар дагы ушундай капа болуп бизге нааразы болот. Мына ушундай көрүнүш менен улутубузду, жерибизди, элибизди, маданиятыбызды, динибизди жаман көрсөтүп албайлы, урматтуу бүт туугандар. Ушундай нерселерди бул баягы дайыма каттала турган нерсе. Алла Таала сактасын. Кийинки ушундай нерселер эгерде кокустан болуп кете турган болсо, ошолорго кошумча болбой, ушундай нерселерди кайтарып, тыйып, элибиздин жакшынакай маданиятын, жакшынакай адеп акылагын көрсөткөнгө аракет кылалы. Мындай көрүнүштүн бирөөсүн дагы колдобойлу. Аллах субхана таала эли жерибизге тынчтык берсин. Улутчулдуктан, касташуудан, уруштан, араздашуудан сактасын. Мамлекетибизге тынчтык берсин. Мамлекетибиздин баркын башка мамлекеттердин алдында Алла Таала көтөрүп, жалпы мусулман элине, жалпы кыргызстандыктарга Аллах субхана таала тынчтык берсин.